Саламатсызбы студенттер. Биздин бүгүнкү аткара турган жумушубуз CorelDRAW программасында радиоактивдүүлүк белгисин тартуу болуп эсептелет. Алгач биз CorelDRAW программасын жүктөп алабыз. Ачылган терезеден жаңы документ түзүп алабыз. Документтин аталышын, ар бир документтин аталышын өзүбүздүн лабораториябыздын ишине жараша ат коебуз. Ыңгайлуу болуш үчүн альбомный печаттык барагыбызды альбомный кылып алабыз. Бир аз чоңойтуп. Бардыгыбыз эле билебиз, радиоактивдүүлүк белгиси айлана түрүндөгү көрүнүштөгү. Эми ошол радиоактивдүүлүк белгисиндеги айланаларды тиешелүү түрдө айланалар сызып алабыз. Ал үчүн эллипс инструментинин жардамында сызып алабыз. 5 айлана сызабыз тиешелүү түрдө. Айланаларды Ctrl Shift клавишасын кармап туруп сызабыз. Анын максаты айланабызды бирдей радиуста сызып берет. Ушул көрүнүштөгү P клавишасын кармап басып туруп печаттык барагыбыздын ортосуна жайгаштырып алабыз. Бизде клавиатуранын сол жагында цифралык клавишалар бар. Ошол клавишаларда плюс белгиси менен басуу менен копияларын алып алабыз. Ар бир айлананын өз-өзүнчө сызып отурбай эле мурунку айланабыздын копиясын алабыз. Бир жолу басып туруп ал айлананын Shift клавишасын кармап туруп кичирейтебиз. Бул бизде экинчи айлана. Дагы бир жолу басабыз. Үчүнчү айлана. Дагы бир жолу басабыз. Төртүнчү айлананы кичинераак кылабыз. Дагы бир жолу басып, бешинчи айланабызды эң кичине чекит сыяктуу эле кылып алабыз. Кийинки кадамда эң чоң айлана бизде биринчи айлана болуп эсептелет. Ошого карап эсептейбиз. Үчүнчү жана төртүнчү айлананы биргеликте тандап алып туруп, задний минус передний кылабыз. Бунун максаты, бул команданын максаты экөөнү бир объект кылып көрсөтүү. Мындай ушул көрүнүштө пайда болот. Мен буну силерге түшүнүктүү болуш үчүн эле алып көрсөтүп койдум. Кайра аркага кайтарып коюп коеюн. Эми айланаларды тиешелүү түрдө боекторго боёйбуз. Экинчи айлананы сары түскө боёйбуз. Ал эми эң чоң биринчи айлананы кара түскө боёйбуз. Ал эми эң так ортосунда жайгашкан кичине айлананы кара түскө боёйбуз. Экинчи кадамда алынган 3-4 айлананы биз боебой эле тег эле боёбуз. CorelDRAW программасынын жогору жагында жана сол жагында багыттоочу сызыктарды чыгарып алсак болот. Бул бизге кагазга чыкпайт. Болгону биз мындай өзүбүзгө ыңгайлуу түз сызыш үчүн жардам берет. Кийинки кадамда Bezier инструментинин жардамында кривая Bezier инструментинин жардамында 4-чү айлананын контурунан 3-чү айлананын жогорурагына чейинки түз сызыкты сызып алабыз. Муну дагы бир жолу басуу менен борбордук чекиттин чыгарып алабыз. Борбордук чекитин сүйрөп эң кичине айлана 5-чи айлананын борборуна жылдырып алабыз. Ал ошол борбор боюнча айланат. Кийинки кадамда ушул сызыкты 30 градус боюнча копияла көчүрмөлөрүн алып алабыз. Ал үчүн Alt F8 менен превзать терезесин чыгарып алабыз. Бул ошол градусу 30 градус аралыкта 360'ты 30'га бөлгөнүбүздө 12 болот. Бизде биринчи сызыгыбыз бар. Калган 11'ин копиясын жазып койдук. Переменитти басканда ар бир копиясы түшөт. Кийинки кадамда тиешелүү түрдө ар бир экинчи сызыктарды өчүрүп чыгабыз. Багыттоочу сызыгыбыз тоскоол болуп жатса аны да белгилеп делете менен өчүрүп алабыз. Андан кийин кийинки кадамда
Дагы BJ инструментин жардамында бул сызыктан бул сызыкка объект түзүп алабыз. Бул жерин каалагандай кыла беребиз. Бул жак бизге көп деле керек эмес. Эң акыркы түйүндү биринчи түйүнгө алып келип бириктиребиз. Объект пайда болот. Форма инструментин жардамында түз сызыкка багыттап түзүп алабыз. Бул объекттин дагы бир жол басып борборун, эң кичине айлананын борборуна алып келебиз дагы. Муну дагы бул объекттен биз 3 эле копия алышыбыз керек. Бул жерге, анан бул жерге. 360-ты 3кө бөлгөнүбүздө 120 тиет. 120 көчүрмөлөрүн түшүрөбүз. Биринчи көчүрмө бар бизде. Дагы 2 көчүрмө түзөрөбүз. Копия деген жерге 2 дейбиз дагы. Применить деп коебуз. Бизде мындай 2 копия пайда болот. Кийинки кадамда экинчи кадамда алынган 3-чү, 4-чү айланаларды бириктиргенбиз. Ошол объект менен азыркы алынган 3 объектти белгилеп алып туруп биргеликте Shift клавишасынын жардамында задний минус передний кылабыз. Бизде ушундай көрүнүштөгү жаңы объект пайда болот. Бул сызыктар бизге керек эмес. Delete клавишасынын жардамында белгилеп өчүрүп кое беребиз. Эң акыркы кадам алынган объектке кара түс беребиз. Акыркы кадамда объектибизге кара түс берүү менен радиоактивдүүлүк белгисин түшүрүп алдык. Эми биз муну экспорттоп сүрөт көрүнүшүндө кылып алабыз. Бул жерде бир канча форматтардын түрлөрү бар. Айрыкча PNG же болбосо JPEG форматында сактайбыз. Биз көбүнчө PNG форматында сактайбыз. Ушуну менен биздин бүгүнкү лабораториялык жумушубуз аяктады. Саламатта калыңыздар.